Өзүңүздөр билгендей мына биз калыс ордосун түзүп койдук. Бизге ынтымакчылык, биримдик, тынчтык керек. Баарыбыз калыс бололу. Эгерде ал туура эмес болсо, туура эмес деп аны колдоп, эгерде анын күнөөсү болсо сот алдында, мыйзам алдында жооп берсин. Эгерде күнөөсү болбосо, жөндөй эле жүрө берсин. Мына азыр отурганда мына Садыр Жапаров деле отурбайбы? Туурабы? Күнөөсү болбосо да келди, коркпойлу. Текебаев деле отурат. Ал эмнесинен коркот? Эгерде биз мыйзамдуу, адилеттүү мамлекетте жашагыбыз келе турган болсо, коркуштун кереги жок. Кечирип коесуздар, эгерде анчалык боло турган болсо, ал системаны сиз менен биз курган жокпуз. Ошону мурдагы бийликтин тушунда Атамбаевдин дооруна курулган болчу да. Эмнеден коркот? Коркуштун кереги жок. Анан элди алда туруп алып, калкан кылып, аларды тосуп алып, өзүнө курал кылам деген ал туура эмес. Ал мени өкүндүргөн нерсе, ошо менин пистолетим бар, автоматым бар деген бул туура эмес. Бул мен сурайын дедим эле, кимге ошо курал кол көтөргөн атат? Карапайым кыргыз элине ким менен согушкан атат? Мен ошого түшүнбөй атам. Ошонун тегерегинде жүргөндөр түшүнөм, ар кандай жигиттер жүрөт, ар кандай балдар жүрүшөт. Бирок айтайын дегенде, бир болбогон бир акча үчүн, же болбосо бир тамак үчүн намысыбызды, аберибизди төкпөйлү, кереги жок. Биз Кыргызстан кичинекей алакандай элбиз, ынтымак бололу, бирим бололу. Эгерде ушинтип жүрө берип турган болсок, качан биздин мамлекет жакшы бир өнүккөн, өскөн, экономика жагынан, башка жагынан өнүккөн мамлекет болот? Акыркы аракеттери негизги бүгүнкү Кыргызстанда ушундай жаман акыбалга келиши бул кишинин сөзсүз салымы чоң болуп калды да, ошон үчүн элдерде чоң нааразычылык болуп атат да. Эми болор иш болду, эми буну бүгүнкү күндө ушул ситуациядан мындай бир акылдуулук менен жаман нерсеге барбай чыгып кетиш керек да. Себеби кыргыз эли азыр ар нерселерди ойлоп, жаман нерсени чакыра берсе, бул жаман нерсеге айланып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн азыр эми ошону ким чакырып атат мисалы? Эми бул чакырылганда мындай да, бүгүнкү күндө ар кандай мындай үчүнчү сыйла деген бар. Биздин ушинтип ынтымакты бузат деген башка сырттан кызыктар кишилер бар. Ошолор колдонуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн мен ойлойм, аттуу баштуулар чыгып, бул нерсеге точканы тез койбосо, бул убакыт өткөн сайын бул аябай жаман нерсеге айланып кетиши мүмкүн. Эми азыркы бийлик менин оюмча примитивдүү барып Атамбаевди баса калып, аларга кылмыш ишин козгойт деп ойлобойм да. Себеби мындай болсо бул опурталуу болуп кетиши мүмкүн. Себеби Атамбаев тегерегине мындай адамдарды топтоп, өзүмдү корготом дегендей кылып атат. Бирок ал жерде мисалы бирөө жарым кокустан ок чыгарып жибериши мүмкүн, атайлап делечи. Андан ал кан төгүлүп кетсе, бул күнөөнүн баары эле келип бийликке булар төңкөрүп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн азыркы бийлик деле оюмча мындай примитивдүү, мындай жөнөкөй ойлонгон бийлик эмес да. Мында тегерегинде ошондой адистер турат, юристтер турат. Ошон үчүн сабырдуулук менен мыйзамдын жолунда кандайдыр бир диалогторго мүмкүн барып, жоопкерчилигин тарттырган жакшы да. Ал дей берет эми, ал дейт да. Ал киши бүгүн эле деген жок да. Ал бийликте турганда деле билебиз да, ал киши эмнелерди гана айткан жок, туурабы? Оюмча азыркы бийлик, мисалы президент мырзанын тарбиясы башка, биз билебиз. Андай майда, андай нерселерге теңелип, андай иштерди кылбайт да, мисалычы. Ошон үчүн бул жактарын салыштырып болбойт да эки кишининчи. Ошон үчүн калыс болуп, мыйзамдык талаада бардыгы кандай десем, сабырдуулук менен чечилиш керек, диалог аркылуучу.